Жаңы жылды күткөн ар бир бөбөк ыр жаттап аяз ата менен аяз кыздан белек алууну кыялданат. Жалал-Абадтагы аз камсыз болгон көп балалуу жана ооруканадагы бөбөктөрдүн кыялдарын милиция орундатты. Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын атынан даярдалган белектерди аяз ата менен аяз кыз балдарга тапшырды. Жакшы окугула. Кыргызстан 2024-жылың менен куттуктайм. Оорубагыла, көп жашагыла, кырсыктардан сактангыла. И поздравляю с 2024 годом. Мектептен келип эле жакшы настроением болду. Жаңы жылыңар менен, Жаңы жылды куттуктап, Америкадан бериңер. Күтүлбөгөн белек болду биздер үчүнчү. Себеби мектепте тыюу салынгандай болду, мындай почти барышкан деле жок. Анан ошол себептен буларга неожиданно болду да булар үчүнчү. Ошол рахмат сиздерге дагы, ишиңиздерге ийгилик. Андан кийин милиция кызматкерлери облустук оорукананын балдар травматология бөлүмүндө жаткан балдардан дагы кабар алышты. Аларга жакшы каалоо тилектерин айтып, аяз ата белектерин берди. жаңы жылыңар менен, байрамыңар менен. Аяз ата келиңиз, колуңузду бериңиз, жаңы жылды куттуктап подаркадан бериңиз. Мы живем с тобой в веках и мгновениях. Ой, молодец, Азамат. Оорубагынан. Бул негизинен балдарга позитивдүү маанай тартуулоо жана ошондой эле жаңы жылы менен куттуктоо максатында уюштурулган. Алдыда дагы мындай иш-чаралар балдарга карата уюштурула бермекчи. Буга чейин облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тарабынан айдоочуларга белектер таратылып, кызматкерлер жаңы жыл менен куттукташкан. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.